Бүгүнкү күндө республиканын аймагында жашаган чет өлкөлүк паспорттары жана башка инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтери жок же документтеринин мөөнөтү өткөн этникалык кыргыздар жана жарандыгы жок кыргыз улутундагы адамдар кыргыз жарандыгын жеңилдетилген шартта ала алат. Аталган тартип Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 июлунда кол коюлган номер 291 жарлыгынын негизинде 2021 жылдын 20 июлунан баштап ишке кирип, санарип өнүктүрүү министрлигинин калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти тарабынан ишке ашырылууда. Документ тапшыруунун жол жобосу төмөнкүдөй. Жарандык алуу үчүн калкты каттоо тармагындагы жергиликтүү бөлүмгө 18 жашка чыккан арыз ээси өзү кайрылышы керек. Инсандын өздүгүн тастыктаган документ, паспорт, кайрылмандын күбөлүгү, туулгандыгы тууралуу күбөлүк керек. Эгерде жогоруда саналган документтери туура эмес болсо, төмөнкүлөр талап кылынат. Эгерде арыз ээси бир учурда жашы жете элек балдарына да кыргыз жарандыгын алууну кааласа, төмөнкү документтер керек. Кыргыз жарандыгын жеңил шартта алуу мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Бул эреже 2022 жылдын 31 декабрына чейин уланат. Убакытты өткөрүп жибербеңиз.